Саламатсыңарбы балдар? Азыр болсо жагымдуу маанай түзүп алалы. Кана анда эмесе бири-бирибизге жакшы каалоо тилек айтайлы. Ар адамга жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп кем болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен ден соолук. Азыр болсо балдар өтүлгөн теманы эске салып алайлы. Сүйлөм деген эмне болот балдар? Туура, бүткөн бир айрым ойду билдирген сөз же сөздөрдүн тизмеги сүйлөм деп аталат. Сүйлөм аркылуу биз оюбузду, сезимибизди билдирип, бири-бирибизге суроо, өтүнүч, кеңеш менен кайрылабыз. Эшикке жаз келди. Бул жерде факт жайынча баяндалып жатат. Сага жаз мезгили жагабы? Бул жерде суроо иретинде айтылып жатат. Жаратылышты коргоогула? Бул жерде өтүнүч мааниде айтылып жатат. Сүйлөм балдар айтылыш максатына карай төрткө бөлүнөт. Жай сүйлөм аягына чекит белгиси келет. Суроолуу сүйлөм аягына суроо белгиси келет. Илептүү жана буйрук сүйлөм аягына илеп белгиси келет. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы сүйлөмдүн ээси. Сабакка коюлган максаттар. Балдар, баш мүчөсү ээ боюнча маалымат алабыз. Сүйлөмдүн ээсинин белгилерин үйрөнөбүз. Текстти талдоо, таануу менен ой жүгүртүү, сүйлөө, жазуу билгичтиктерин өнүктүрөбүз. Балдар, бири-бириңердин оюн сыйлоого, адамгерчиликке, жоопкерчиликтүү болууга умтулабыз. Бүгүнкү биздин жаңы темабыз сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн негизги өзөгүн түзүп, анын башка мүчөлөрүн грамматикалык жактан өзүнө баш ийдирип турган мүчөлөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү ээ жана баяндоочу. Сүйлөмдүн ээси сүйлөмдөгү негизги ойду билдирет. Ким, кимдер, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Ээнин ар түрдүү белгиси баяндооч аркылуу берилет. Ээнин милдетин зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч сөздөр аткарат. Бардык аточ сөздөр аточ жөндөмөсүндө болот. Сүйлөмдө ээни бир түз сызык менен белгилейбиз. Азыр болсо балдар жогоруда айтылган эрежени мисал аркылуу далилдеп көрөйлү. Бир кедей товарларын калтырып кетет. Эмне кылат? Калтырып кетет. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Калтырып кетет ким? Кедей. Бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээсинин милдетин аточ жөндөмөсүндө турган зат аточ сөз аткарып жатат. Балдар, ушул сүйлөмдө кызыл менен белгиленген сөздү алып коюп окуп көрөйлүчү. Бир товарларын калтырып кетет. Бизге түшүнүктүү болдубу эмне жөнүндө сөз болуп жатканы? Жок. Анда эмесе кайра ордуна коелу. Бир кедей товарларын калтырып кетет. Ал эмичи? Ооба, туура. Азыр болсо бул сүйлөмдө кедей тууралуу сөз болуп жатканы белгилүү болуп калды. Демек, балдар, сүйлөмдүн ээси бул эмне экен? Бул негизги ойду билдирген сөз экен. Экөө келишим түзөт. Эмне кылат? Түзөт. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Түзөт канчо? Экөө. Бул жамдама санаточ. Сүйлөмдүн ээсин милдетин аткарып жатат. Көпөс анын товарын сактап коймок болот. Эмне кылмак болот? Сактап коймок болот. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Сактап коймок болот. Ким? Көпөс. Бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээсинин милдетин аточ жөндөмөсүндө турган зат аточ сөз аткарып жатат. Кедей көпөс сапардан кайтып келет. Эмне кылат? Кайтып келет. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Кайтып келет ким? Кедей көпөс. Бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээсинин милдетин аточ жөндөмөсүндө турган зат аточ сөздөр аткарып жатат. Балдар, өзүңөр байкагандай, бул жерде сүйлөмдүн ээси эки сөздөн турат. Биз баарыбыз билебиз, балдар? Ээ деген жөнөкөй жана татаал болот. Бул жерде сүйлөмдүн ээси татаал, анткени эки сөздөн турат. Билимдүү эмгегине ишенет, билимсиз түшүнө ишенет. Эмне кылат? Ишенет. Бул сүйлөмдүн баяндоочу. Ишенет ким? Билимдүү, билимсиз. Бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээсинин милдетин аточ жөндөмөсүндө турган сынаточ сөздөр аткарып турат. Ал шаардын борборунда жайгашкан. Эмне кылган? Жайгашкан.
бул сүйлөмдүн баяндоочу жайгашкан эмне? Ал бул сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдүн ээсинин милдетин ат атуучу сөз аткарып турат. Балдар, азыр болсо сабагыбызды жыйынтыктап алайлы. Биз силер менен сабактын башында максат койгонбуз, сүйлөмдүн ээси жөнүндө маалымат алабыз деп. Демек, балдар, азыр берилип турган суроолорго силер так туура жооп бере алсаңар, бүгүнкү биздин сабагыбыз максатына жетти деп эсептесек болот. Сүйлөмдүн ээси деп кандай баш мүчөнү атайбыз? Суроолору кандай? Сүйлөмдүн ээсинин милдети кандай атуучу сөздөр аткарат? Сүйлөмдө ээни кандай белги менен сызабыз? Сүйлөмдө ээге кайсы мүчөдөн суроо берилет? Азыр болсо балдар үйгө тапшырма жазып алгыла. 5-көнүгү 133 бет. Балдар, бул көнүгүдө сүйлөмдүн ээсин астын сызып коесуңар. Ушуну менен балдар бүгүнкү биздин сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла. Эмки сабакка чейин сак саламатта болгула.